мен сүйлөп атканда болсо кечип кой. Мен аны менен дальше өмүр сүрө албайт болушум керек да. Козгой турган темалардын бири үйлөнүү. Билгем да. Ушул теманы сүйлөшүп коюшубуз керек да, анткени кийин көрөбүз да. Деп мага ошол акча жагын айтып атат да. Сен үйлөнүп кой да. Эми үйүң деле бар. Анан жалгыз баласың, убакыт деле келип калды, мал салың деле болсо керек. Билет да, мал сал деле бар. Ошол эле экен да. Ошол эле болуп атпайбы? Көп адамдарда ошол анын үстүнөн анан жанагы нерсе бар да. Кантип туура тандаш керек. Анан ошол адамды табууда эмне кылыш керек деген вопрос келди да андан кийинчи. Мен андай нерсеге каршымын да. Ама макул эмесмин. Просто мен бир адам менен сүйлөшүп отурганда, мен сүйлөшкөн темаларымды хотя бы бир канчалык деңгээлде түшүнүүсүн каалайм да. Экөөбүз жерде сүйлөшөлүчү. Вот. Дагы бир козгой турган темалардын бири үйлөнүү. Билгем да. Ушул теманы сүйлөшүп коюшубуз керек да, анткени кийин көрөбүз да. Аябай сонун болот да. Давай. Смело. Так, өткөндө Давлет менен азыр айта кетчү нерсе, Давлет деген досубуз үйлөндү. 1-октябрда 2025-жылы. Буюрса абдан кубанычтабыз. Анан улан Давлет экөө ошо сүйлөшкөн темасынан кийин менде да мындай суроо пайда болду да. Давлеттин коркунучу, анан сенин коркунучуң типа ошол жөнүндө айта кетсең. Сен жакшыраак түшүндүрөсүң, мен азыр оюм чачырап кетти. Ал мисалы бизге айтат да, көп эле адамдар качан үйлөнөсүң дейт да. Анан эмдиги жылы буюрса өзүбүзгө Немеге карап отура албай да. эме сүйлөшкөн кызым болсун, табалы, ала турчу кыз болсун деп айтасың да. Десең көп ишенбейт да, эмнеге сен кантип эле сен сүйлөшпөйсүң дейт. Анан ушундай эле сүйлөшпөйбүз. Же сүйлөшкөн күндө деле просто мындай үйлөнө калганга дух жетпейт да, чынын айтыш керек, моюнга айтыш керек. Мына үйлөнө калып эле өмүр бою ошо менен жашашың керек. Ошо өмүрлүк жарыңды тандоодо мындай чоң ответственность алып тандайсың да. Тандабасаң дагы просто ошол процесс өзү үйлөнүүнү чоң нерсе катары кабыл алам. Экөөбүз көп нерсени сүйлөштүк. Анан эмнеге үйлөнбөйсүң дейт алчы. Мен айттым ушундай, мен эми келечек кандай болуп калат, ал адам менен канчалык деңгээлде мындай жок ага чейин мага ал наоборот совет айтып атат. Эми ал үйлөнгөн киши катары мындай үйлөнүп койсо эле болот экен деген нерсени айтат да. Анан жок, ал андан мурун дагы мен наоборот таң калып сурап атам да. Кантип үйлөнүп койдуң? Бат эле 3-4 айда эле сүйлөштүм болуп эле. Анан үйлөнүп калдың дедим да. Десем, өзүм үйлөнөм дегенден кийин 1 айдан кийин үйлөнөм деп үйдөгүлөргө ультиматум койгом. Ошон менен эле Куданыкын Кудай камдайт экен, досум. Үйлөнө берсең боло берет экен. Мына мен деле ушинтип үйлөнүп калдым. Сен деле үйлөнүп кой да. Оңой эле экен, брат. Акча жагын, аркы берки жагы бат-баттан келип калат экен. Эми оор болду, бирок по-любому деп мага ошол акча жагын айтып атат да. Сен үйлөнүп кой да. Эми үйүң деле бар. Анан жалгыз баласың, убакыт деле келип калды, мал салың деле болсо керек. Билет да, мал сал деле бар. Анан оңой эле да сага дейт да. Глобальный проблема ушул эле жерде да. Калыңы той болду. Калыңдын тойдун акчасы чыкса эле үйлөнүш керек деген нерсени айтып атат да. Эң чоң проблемасы ошондо экен. Ошол болсо, мен ойлоп атам азыр, эгерде ошол досумдун айткан сөздөрүнө караганда, анан башкалардыкын деле мен ошондон кийин анан ойлондум да. Чын эле көбүнүн азыр үйлөнбөй жүргөнү ошол той өткөрө албагандыктан, анан калың төлөп. Эми ошол тойдун акчасын чыгара албагандыктан үйлөнө албай аткандыгын. Кыскасы, материалдык, финансылык жактан жетишпеген үчүн үйлөнө албай аткан. Ошол эле экен да. Ошол эле болуп атпайбы? Көп адамдарда ошол
анын үстүнөн анан жанагы нерсе бар да, кантип туура тандаш керек, аны менен өмүр бою жашай аламбы, анан эртең эле ажырашып кетпеймби, ыймандуу болобу, билимдүү болобу, экөөбүздүн мындай кызыккан нерселерибиз окшош болобу. Эми идеал деген жерим жок, просто андан кийинки өмүрүңө туура келе турган адамды тандаш керек деп ойлоп атам да азыр, мен билбейм да. Анан биздики ошол экөөбүзгө эки башка проблема болуп атпайбы? Менде Кудайга шүгүр мал сал жагын, каражат жагынан деле проблема деле жок. Үйлөнөм десем үйлөнүп кое беребиз да. Анан мен айтып атпаймынбы, ошо досум экөөбүздүн проблемабыз эки башка жерде болуп атат. Мен андан кийинки нерсесин карап атам. Андан кийин жашап кетүү жагын карап атам. А так негизи үйлөнүп кое турчу эле жердемин, үйдөгүлөр деле баары эле макул деген ой болуп, ошону Эмирге айтып берген болчумун да. Бир нерселерин упускать эттимби же ушундай? Жок, ошону эле сурайын деп аткам да. Ушул. Анан ошол адамды табууда эмне кылыш керек деген вопрос келди да андан кийинчи. Мисалы, динде айтылат, сүйлөшпөш керек, таанышпаш керек деп. Билбейм. Мен мисалы өмүр бою жашай турган адам эптеп, короче, кыз болуш керек. Кыз болуш керек дегеним эми мындай Алманияда эмес, вообще эле эркек эмес кызга дегеним айтып атам да. Эркек эмес кыз дегеним айтып атам. Ошондой эле болсо эптеп үйлөнүп кетиш керек деген нерсе болуп калган атабы. Анан тандаш керек дегенде үйдөгүлөр ата энең тандап бериш керек дейт да. Негизинен ооба туура баягы тарбиясына карап, башкалар кылган мамилесине карап тандап жашап үйлөнүп жүрө берсе болот да негизи. Анан бул темада өтө чоң нерселер бар да, просто бир жагынан айтсаң экинчи жагына каршы келе бересиң. Анан жок, баягы сен айтып атпадың беле? Сен ушул көп жерден азыр байкап сүйлөп неметип каласың да, бирок настоящий моментте азыркы уландын ою кийинки уландын оюна неме карама каршы болот по-любому. Анткени кийинки учурда сенин оюң өзгөрүп кетет да. Адилет байкеңдер бар го. Анан айтайын дегеним, азыркы учурда прям мына бүгүн канчанчы октябрь? 7-8 октябрь. 8 октябрдагы оюңду уккум келип атат да. Чтоб кийинки учурда кандай ойго келет экенбиз, анан билейин дейсиң да. Осторожничать этпей эле, мындай коркуп үрпөй эле айта бер дейсиң, Мен андай нерсеге каршымын да. Ама макул эмес. Просто мен бир адам менен сүйлөшүп отурганда, мен сүйлөшкөн темаларымды хотя бы бир канчалык деңгээлде түшүнүүсүн каалайм да. Мен сүйлөп атканда болсо кечип кой. Мен аны менен дальше өмүр сүрө албайт болушум керек да. Мен үйгө келип жумуш тууралуу эмес, просто ушундай ой жүгүртүүлөрдү, башка нерселерди, мен балдарымдын тарбияланышын, балдарымда дагы менин мындай ой жүгүртүүм болуусун каалайм да. Мен укмуш ой жүгүртөм деп айта албайм. Бирок меникиндей болсо, мендикинен жакшыраак болсо, жакшы болмок. Ошол себептен балага негизи тарбия дагы, анан акыл эс дагы, именно акыл эс, билим жагы энесине өтөт деп айтылат да. Себеби көп убакыт энесине өткөрөт, андан тышкары генетически дагы ошондой болушу мүмкүн да. Себеби генетикалык жактан мен склонность болоруна толук ишенем. Себеби бир адамдын математикага мындай шыктуу болушу ал генетикадан дагы болот да. Мисалы, канчалык аракет кылба, бирөө цифраларды жакшы көрөт, жакшы түшүнөт, бат илип кетет. А бирөө наоборот, гуманитар. Мен ошондой. Мен смысл, ой жүгүртүү, ойлонуу, мындай философский, психологический нерселерден мындай сразу илип кетем, көрүп туруп адамды окуй алам. Бул мынтип ойлоп атат, тигинтип ойлоп атат, дегендей болот. А бирок цифрага келгенде мен эч нерсе кыла албай калам, түшүнө албай калам. А кээ бирөө бар, наоборот, отуруп алып туруп китепти чачып таштайт, математиканы тигиндей мындай, тигиндей мындай. А бирок адамдарга келгенде мамилеси жакшы эмес, түшүнө албайт. Ага кантип сүйлөштү билбейт. Вот ошол дагы генетический болот да. Анан менин түшүнгөн, менин ойлонгон нерселерим кача бир канчалык деңгээлде, кача эмес, негизи каалаганым менден да акылдуу болуп, менин балдарым менден да бир канча
акылдуу болуп күчтүү болушун каалайм. Ошол себептен акылдуу күчтүү аял алышым керек деген нерсе бар да. Анан ата энем болсо баягы эмесине карайт да, тарбиясына карайт, башкаларга кылган мамилесине карайт, ата энесине карайт. Болду. Анын ой жүгүртүүсүнө, анын билимине, анын мындай акыл эсине караганга алардын мындай мүмкүнчүлүгү жок да. Андай ошондой ой жүгүртүп акыл эсин чоң адамдардын кругунан ата энем мага таап берүүгө мындайча айтканда мүмкүнчүлүк жок да. Через болуп барып туруп эле бирөөнү айтып, могу кызды алсаң жакшы болот экен, анан ушу менен таанышып көр деп тааныштырып калбаса, аларга прямой контакт жок. Аларга караганда мен через башкалар аркылуу чыккан, жумуш аркылуу, блог аркылуу дажечи чыкканым жеңилирээк болобу деген ойда. Жакшы, эң сонун ой болду. Азыркы учурдагы четко прям айтып бердиң. Жакшы. Эмне жөнүндө сурайын дедим эле. Башка негизи ушул оюңду угайын деген. Жеке Жаздырып алайын деп турсуң да сен. Угуп турсуң, жаздырып алайын. Жок, өткөндө просто неме болуп калганда мындай ачыкталбай калган да ойчу. Өткөндө направление берилген багыт, бирок именно мына ачыкталбай калган да. Ошол үчүн бул жаздырып алайын дедим. Башка пока что узун эле болуп кетти влогубуз. Кийин көрөбүз, күлөбүз дегендей. Күлөбүз, главный күлөбүз. Баягы экөө жаздырып алган видеолорду карап алып катты кырчы эмес белек. Ошол сыяктуу. Ал кезде даже мынтип күлөрүбүздү билбей, баягы розовый очкилер менен фильтрде иштеп жүргөндө тартылган видеолорубуз бар. Балким ушул видеого. Анан кийин ошону кошуп койсок болот да. Кийин ушул жагын кошобуз. Анан кийин ошол жагын кошобуз. Ошону айтып коеюн. Башка эч нерсе деле жок. Айтайын дедим. Ошол бул биринчи влог болду. Буюрса эртең уланга да мага да бир видео тартат экенбиз Инстаграмга. Любой. Главное бул жакта тартканды, сүйлөгөндү эле үйрөнүш керек. Все. Все.